Органдан акылдуу боло албайсыз. Никаптын ордуна медициналык маскалардан дагы колдонуп жүргөндөрдү текшерип баштады. Жамнып никап кийгендерге өтө каттуу рейд башталганын билдирди. Операция үчүн 90 000 сом акча сураган Нарын областынын травматология бөлүмүнүн башчысын УКМК тизгинин тартып кармады. Кадамжайда 17 жаштагы кыз классташтарынын көзүнчө каза болду. Мыйзамсыз онлайн казино иштерин алып барган 20 жаштагы жаран кармалды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Операция үчүн 90 000 сом сураган Нарындагы травматология бөлүмүнүн башчысы кармалды. Нарын облустук бириккен ооруканасынын травматология жана ортопедия бөлүмүнүн башчысы пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. УКМК саламаттыкты сактоо системасындагы коррупциялык иштерди аныктоо, бөгөт коюуга багытталган ыкчам иш-чаралардын уюштуруунун натыйжасында козголгон кылмыш ишинин алкагында Нарын облустук бириккен ооруканасынын травматология жана ортопедия бөлүмүнүн башчысы пара талап кылып жаткан жеринен кармалды. Кармалган жаран Нарын облустунун Ак Кудук айылынын тургунунун атасына жасалган операция үчүн 90 000 сом талап кылган. Соттун чечими менен дарыгер камакка алынды. Кадамжайда 17 жаштагы кыз каза болду. Кадамжайда унаа кырсыгынан өспүрүм көз жумду. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. 21 апрель күнү түшкү саат 12:30 чамасында Кадамжай районунун Кара Дөбө айылы аркылуу өткөн Ош-Баткен Разаков жолунун 95-чакырымында жол кырсыгы катталган. Mercedes-Benz 312 үлгүсүндөгү унааны башкарып бара жаткан Үч Коргон айылынын тургуну жолдун оң тарабында жүргөн жөө жүргүнчүнү сүзүп кеткен. Кырсыктын кесепетинен Арпа Сай айылынын 2007-жылы туулган тургуну алган жаракаттарынан улам Үч Коргон аймактык ооруканасына жетпей каза болгон. Бул факты автомото транспорт каражаттарын кыймылынын, аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу менен катталып, айдоочу 21 июнга чейин камакка алынган. Жергиликтүү ЖМКлар ал классташ кыздар менен жолдун экинчи тарабындагы дүкөнгө балмуздак сатып алганы бара жатканын жазды. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен мыйзамсыз онлайн казино иштерин алып барган 20 жаштагы жаран кармалды. Онлайн казинонун мыйзамсыз иш-аракеттеринен кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу менен алектенген топтун мүчөлөрү кармалды. Ички иштер министрлигинин кибер кылмыштар боюнча кызматкерлери Telegram мессенджерин мониторинг жүргүзүү учурунда Xcoin KG бот каналы аныкталып, анын ээси өлкө аймагында онлайн казино ишин жүргүзүүгө лицензиясы жок экени аныкталган. Алар 1xbet букмердик конторасынан Кыргызстандын банктык карталары аркылуу коюмдарды кабыл алууну, акча каражаттарын толуктоону жана чыгарууну жүргүзүп келген. Аталган факт боюнча Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы Кыргыз Республикасынын кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу, адалдоо менен кылмыш иши козголду. Тергөө ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө Xcoin KG бот каналдын ээси 2005-жылы туулган жаран жана операторлору кармалды. Мыйзамга баш ийгиле, Ошто никап кийгендерге карата рейд башталды. Ош шаарында жүзүн жашырып жүргөн жарандарга карата рейдтик иш-чаралар башталды. Бул тууралуу бүгүн шаардык милициядан билдиришти. Маалым болгондой, иш-чаранын алкагында милиция кызматкерлери жана дин өкүлдөрү менен биргеликте шаар аймагын кыдырышып, жарандарга жүзүн жабууга, никап кийүүгө байланыштуу мыйзамдагы талаптарды түшүндүрүп, аларды мыйзамга баш ийүүгө чакырып жатышат. Кошумчалангандай, мыйзам талаптарын аткарбаган жарандарга карата административдик чаралар көрүлөт. Окуучуну урган мугалимдин үн жазмасы тарады.
Бишкек шаарындагы номер 93 мектепте кыргыз тили сабагынан берген мугалим 9 класстын окуучусуна кол көтөргөнү тууралуу маалымат коомчулукка белгилүү болду. Бул тууралуу 24 KG сайтынын окурманы билдирип, окуянын аудио жазуусун жөнөткөн. Жазууда мугалим окуучуну тилдеп жаткан үнү жана соккурган үндөр угулат. Окурмандын айтымында бул мугалим буга чейин да окуучуларды мазактап келген. Окуя боюнча Бишкек шаардык мэриясынын билим берүү департаменти түшүндүрмө берип, номер 93 мектептин мугалими менен тиешелүү иш жүргүзүлгөнүн, ага дисциплинардык жаза жарыяланганын билдирди. Ошондой эле мектеп администрациясына мугалимдер жамааты жана ата-энелер менен түшүндүрүү иштери жүргүзүү тапшырмасы берилди. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коюңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен котором дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коюңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.